Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Кытай жарандарынын катышуусундагы окуя боюнча пикирин билдирип, бул чырды улут аралык темага айлантпоого чакырды. Кечээ жакында курулуш багытында келип иштеп жаткан кытайлык жарандар менен кыргыз жарандары уруша кетишкен. Алар курулуш багытында кумшагыл ташыган унааларды башкарып жүрүп жол талаша кетиптер. Окуяга катышкан Кытай жарандарынын өздүгү такталып, укук коргоо органдары иш жүргүзүп жатат. Мына ушул окуяны чагымчылдар жеке кызыкчылыгына пайдаланып, кокуй Кытай каптап кетти, мына бизди уруп сабап баштады деп улут аралык кастык жараткан пикирлерди таратып жатышат. Эми адам бар жерде уруш талаш боло берет экен. Адамдын табият ошол, ал улутка же расага карабайт. Мисалы биздин 1,5 миллиондон ашык кыргызстандык жарандарыбыз деле башка өлкөлөрдө иштеп жүрөт. Биздеги кытайлар сыяктуу, алар деле кээде урушуп, жаңжалдаша кеткен окуяларга туш болушат. Андыктан чагымчылдарга азгырылбагыла. Эми кытайлар басып кетти дегендерге жооп: ооба, бизде курулуш иштери көп жүрүп жатат. Жумушчулар тартыш. Ошого байланыштуу Кытайдан убактылуу келип иштегендер бар. Дагы бир негизгиси, бизде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башталган. Ал багытта дагы Кытай жумушчулары иштеп жүрүшөт. Себеби Кытай технологиясы менен жүргүзүлгөн курулуштарга Кытай адистери тартылууда. Кытай жарандары үчүн виза режими бар. Визасы бүткөндө чыгып кетишет. Ал эми окуяны ашыра жазып, чагымчыл кылып жаткандар өлкөгө өнүгүү жана тынчтык каалабагандар. Мыйзам иштейт, ким экенине карабай, жарандыгына карабай. Кыргызстандын мыйзамын бузса, ал тиешелүү жазасын алат. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу өтсө, мамлекетибиз жылына 500 миллион доллардан ашык кирешелер табат. Бул кумтөрдүн кирешеси менен бирдей эле болуп калат. Алтынды казсаң түгөнөт. Ал эми темир жолдун келечеги түбөлүк, кирешеси дагы түбөлүк. Эң башкысы тупик өлкө болбой, дүйнөгө, деңиз жолдоруна чыгабыз. Азыр дүйнөгө чыгуу мүмкүнчүлүктөрүбүз унаа жолу аркылуу, көз карандыбыз. Андыктан чагымчылдык кылып, Кыргызстан темир жолун курбай калса, тупикте жашап, көз каранды эле болуп отура берсе деген күчтөрдүн чырагына май тамызбай, кенен ойлонуп, келечекти карайлы туугандар.